Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу жалпы Марава телеканалынын көрөрмандары, сиздер менен биз кайрадан Куттуу Орозо 2024 берүүсүндө жүз көрүшүп отурабыз. Ушундай сааттарга, ушундай күндөргө, ушундай улуу айларга эгедер кылып жеткизген улуу жаратканга мактоолорду, алкоолорду айтуу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттарды жолдом. Аны менен бирге, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин Орозо айындагы берүүлөрүбүздүн негизги максаты, негизги маңызы бул Орозого тиешелүү болгон маселелерге токтолуп, аны менен бирге биздин көрөрмандардан, угармандардан, жалпы жарандардан түшкөн Орозого байланыштуу суроолоруна жооп берүү, берүүдөн турат. Биздин бул берүүбүз аркылуу эгерде биз сөздүн башынан келип кайрадан берүүбүздү жаңыртып сөз баштап турган болсок, Орозонун ичиндеги өзгөчө бир касиеттердин бири бул Орозонун адам пендеге тийгизген оң таасирлеринин жана адамга тийгизген таасирде анын көп кырдуулугуна токтолуп өткүм келип турат. Инсан баласы өтө көп кырдуу, өтө бир татаал, ар бир инсан өзүнчө бир дүйнө таанымга, өзүнчө бир билимге, өзүнчө бир көз карашка ээ. Мына ошол учурда ошол адамдардын көптүгүнө, алардын ой кырдуулугуна, алардын ар түрдүүлүгүнө карабастан туруп, алардын баарына бирдей таасир калтыра турган мындай улуу ибадатты биз башка жактан таба албайбыз. Өткөнкү берүүбүздө биз айтып өткөнбүз. Улуу жараткан өзүнүн пайгамбарга жиберген сөзү аркылуу пайгамбар бизге хадиси кудуси деп кабар калтырып, мындай бир сөздү жеткирет. Алла Таала айтат экен: пенделеримдин баардык иштери өзү үчүн, жасаган амалдарын баарысы өзү үчүн, бир гана орозосу мен үчүн, ал орозо үчүн өзүм гана сыйлык берем деп. Эмне үчүн деген суроо келет. Эмне үчүн баардык амалдар, менин намазым, менин зекетим, менин ажылыгым, деги эле койчу садагам, баардык эле жасаган жакшылыктарымдын баарысы өзүм үчүн болуп кала берет экен дагы. Ал эми мына ушул туткан орозону улуу жараткан өзү белгилеп, баса белгилеп, ал мен үчүн жана көңүл бурчуу жери мен өзүм билем сыйлыкты канча кылып кайтарып берүүнү деп айтып атат. Мындан түшүнсөк болот, бул сыйлыктын көлөмүн, бул эмгектин артындагы болгон кайтарымдын көлөмүн эч кандай периштелер дагы, эч кандай Алла Таалага жакын пайгамбарлар дагы мындан кабарсыз экен. Эң эле маани берчү жери мына ошол. Эгер инсан өзүнүн жасаган амалынын артында чындап эле эсепти улуу жараткандан үмүт этип, жараткан өзү мына ушул туткан орозомдун кайтарымын өзү гана берет деп ишенип, жана ошого ыйман тутуп биз амал аткарсак, анда улуу жараткан мына биз айтып аткан туткан амалны мен үчүн жана ага өзүмдүн сообумду кайтарып берем деп, же болбосо айтканда сооптун көлөмүн өзүм гана билемин деп айтып өткөндөй, биздин эмне амалыбыздын кайтарымын эмне кылабыз, биз сезип туя алабыз. Эми келиңиз карап көрөлүк, бул жерде эмне үчүн болду экен ошол улуу жараткандан болгон өзү гана билген ошондой көлөмдүү, салмактуу амал эмне үчүн ошончолук орунга ээ болуп калды десек, жараткан айтат: ал дейт, ичип жүргөн ашын, жеп жүргөн азыгын мен үчүн өзүнүн адал болгон мезгилинде алар үчүн буйрулган эле оокаттын баарысын ал мен үчүн деп калтыра алды дейт да. Чындап эле бүгүнкү күндө биз өзүбүзгө адал болгон оокаттын түрүн, азыктын түрүн
суусундуктун түрүн керек болсо мына ошол жубайлар ортосундагы болгон адал алаканы дагы бизге буйрулган күндүн бир бөлүгүн ичинде биз эмне кылабыз, бул нерсени ошо өтө кылдат, өтө аяр, өтө сергек мамиле тутуп, ошол учурда улуу жараткандын буйругуна ылайык күн кечирүүгө биз барабыз. Көрсө, бул биринчиден биз айтып аткан инсандагы катылып жаткан көптөгөн ар кандай түрдүү каалоолорду, ар кандай түрдүү мүнөздөрдү, ар кандай түрдүү кыял, пейилдерди баарысын алып келип туруп бир нукка салган нерсе мына ошол белгиленген чектен белгиленген чекке чейин кайсы бир белгилүү амалдарды эмне кылуу, ишке ашыруу. Кантип ишке ашырабыз дегенде, биз аткарбай коюп ишке ашырабыз. Улуу жараткан ошол мезгилде оозуңарды бекитип, мына ушул төмөнкү иштерди аткарбайсыңар деген учурда биз ошол нерсеге эмне кылдык? Көкүрөккө колубузду коюп, сен айткан болсоң, биз моюн сунабыз деп эмне аткарууга кирдик. Бул учурда мен эсимде бар, Советтер Союзу мезгилинде ошол советтик мектептин ичинде бизге окутушканда мындай бир түшүнүктөрдү берчү. Мына эске салып өтчүбүш, бул ошол мезгилде бизди орозо кармап келген болсок дагы, бизден орозо экендигибизден шекчинип, кимиңер орозо кармап келдиңер, айткыла ачыгын. Эгер ачыгын айтпасаңар, азыр баарыңарга бир стакан менен суу көтөрүп келип алып, бирден уктап чыккыла деп, биздин мындайча айтканда класста отурган окуучулардын баарысы бирден суу урттап, эч ким мындайча айтканда оозу ачык киши калбагандай кылып туруп эмне кылчу, бир текшерүүдөн өткөрчү. Ага кошумча дагы эмне деген сөз маалыматты берчү булар. Мусулман өлкөлөрү ушунчалык күнүмдүк мындай кедей жашагандыктан, күнүмдүк иштеп таба турган акчасы курсагын тойгозгонго дагы жетпегендиктен, анан булар ошондой бир оор абалдан чыгуунун аргасы катары мына ушул орозону ойлоп табышкан деп сабак берчү. Бул албетте ошол мезгилдин, ошол учурдун сабагы эле, ошол мезгилдин чакырыгы болчу, ошол мезгилдин элдерди бир өздөрү каалаган багытка, өздөрү каалаган туңгуюкка дейликпи. Албетте аларда туңгуюк экендигин өздөрү билбей калган, албетте ал учурда. Туңгуюк экендигин 91-жылы келгенде өздөрү билишти. Бирок ошол мезгилиндеги болгон жалпы окутуунун багыты адамдарга туура нерсени жеткирип коюу, бул алар үчүн коркунуч алып келгендигин эмне биз бүгүнкү күндө баарыбыз айкын көрүп отурабыз. Чындап эле бул көрсө коркунуч экен. Качан коркунуч болот? Качан адамдын ички дүйнөсүнөн издеп аткан нерсени адамдарга дайыма жашырып келсең, ал адам дайыма сен үчүн колуңда сен айтканды аткарган, сен айтканыңдан чыкпаган, сен айтканыңа гана кулдук урган, бирок жаратканга эмес. Мына ушундай бир сенин үстүңдөн көзөмөлдөп турган адамдын кулчулугунан чыкпаганга эмне кылат экен? Адам даяр болот экен. Мына ушундай адамдын ар түрдүүлүгүнө келген учурда, же болбосо анын ичиндеги болгон сырдуу жерлердин дайыма ачылбай калгандыгынын кесепети адамдарды эмне кылат экен? Улуу жаратканга болгон кулчулукка эмес, адамдарга болгон кулчулукка, шайтанга болгон кулчулукка, дагы толтуруп аткан, толтура адам өзүнүн нафсине болгон кулчулукка эмне кылат экен? Жеткирет экен. Бирок жогору жакта айтып аткан, биз айтып аткан хадисте эмне деп атат улуу жараткан? Инсандын бардык амалы өзү үчүн. Ал эмне кылбасын, ал өзү үчүн. Бирок орозосу мен үчүн. Эмне үчүн дегенсе, ал мен үчүн өзүнүн ичип аткан ашын, ичип аткан суусун токтотту. Өзүнүн каалап аткан ишин токтотту. Менин каалоомду эмне кылды? Жараткандын буйругу деп туруп ага бел байлады. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, бул амалдын дагы улуу жараткан ошол сыйлыкты өзүм гана берем дегени,
бул амалды аткарууда менин пендем мени өзүмдөн башка эч кимге эмне кылбайт, мындай бир көрүп койсунчу, билип койсунчу деп эмне башкага үмүт артпайт дейт да. Же болбосо кайсы бир киши көрсүн, кожо көрсүндүн эч бир кыпындай нерсеси жок бул жерде дейт. Эгерде киши намаз окуп аткан болсо, намаз окуп аткандыгында кайсы бир деңгээлде анын напсиси, анын шайтаны эмне кылышы мүмкүн, бир аз аны азгырышы мүмкүн. Мына намазды узараак окуп койгунчу деп, же болбосо намазды бир келтирип окупойчу дегендей. Же болбосо кайсы бир садагасын берип аткан мезгилде, секетин чыгарып аткан мезгилде менин канчалык акча көп экен, акчамдын көп экендигин байкап койсунчу дегендей. Деге эле койчу бардык ибадаттын түрлөрүн аткарган мезгилде адамдар сөзсүз түрдө ортодо жараткандан башка дагы башка бирөөнүн күбө болуп калуусуна эмне бир аргасыз ошондой бир башка бирөөлөрдүн күбө болуп калуу абалына туш келет экен. Бирок орозого келген учурда орозонун ушундай сырдуулугу же болбосо орозонун ушундай салмактуулугу ушул жерде экен. Бул эмне адам менен пенденин пенде менен жараткандын ортосундагы түздөн түз жана экөө гана билген, башка эч ким билбеген, туйбаган ибадат болуп саналат экен. Чындап эле бүгүнкү күндө сыртка чыгып көчөлөп басып калсаңыз, көчөдө басып бараткан жүздөгөн адамдарды карап туруп, кимисинин оозу ачык, кимисинин оозу бек экендигин сиз биле албайсыз. Бирок ал пенде билет. Ал ошол жараткандыгынын айтканына ылайык иш тутуп бараткандыгын эмне кылат? Ал сезип туюп, ошонун чегинде өзүн дайыма көзөмөлдөп жүрөт. Саламатсызбы устаз, корулай доомат кылган адамга кандай жооп кылса болот устаз дейт. Мен сөзүмдү ушул жерде токтото туруп, биз келген суроолорго жооп берелик, анан ошонун улай дагы эмне сөзүбүздү улайбыз, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр. Корулай доомат бул албетте шариятыбыздагы эң жийиркеничтүү жана эң бир арам саналган амалдардан. Бул эми албетте тиги доомат кылып аткан тараптан. Адамды кур дооматка жыгуу бул кыяматка келген учурда Кудай Таала ал адамдарды өзгөчө бир азапка алат. Ал азап менен башка эч кимди азаптабайт. Ал эмне үчүн дегенде, ал кишини кур дооматка жыгып, андан кайсы бир өзүнүн кызыкчылыгына жетүүнү көздөйт. Ал мансап болушу мүмкүн, ал байлык болушу мүмкүн. Ал кайсы бир өзүнүн баягы көрө албастыгынын аркасынан артынан келип туруп, аны ага кайсы бир жамандык каалагандыктан аны кур дооматка жыгат. Эң жакшысы бул адам бул учурда бул ишти эгерде бизде адилеттүү сот болсо, ошол сот аркылуу өзүңүз акыңызды алганыңыз бул дагы жакшы болот. Бирок ошол нерсеге адилеттүүлүктүн артынан сиз жетүүгө көзүңүз жетпесе, анда эң жакшысы бул кишини эмне Кудайга Таалага калтырып коюңуз. Эгерде сиз чындап эле эрдик кылам десеңиз, же болбосо биздин динибиздеги бул көрсөтүлгөн жакшы бир кеңешти же болбосо насаатты алгыңыз келсе, анда ал адамдарды кечирип коюңуз. Жөн эле көз жумуп коюңуз, себеби дегенде ошондой кылган кар өзгөй мамилесинин артынан алар өздөрү муштум таяк алат. Себеби дегенде сиз анын көзүндө жөнөкөй эле мурдагы байкуш эмессиз, сиз эң чоң баатыр болуп чыгасыз. Эң бир жеңилгис жоо болуп чыгасыз. Себеби дегенде ал сизден кайсы бир, мен жогору жакта айткандай, өч алууну көздөгөн болчу. Сизге кайсы бир жамандыкты жеткирүүнү каалаган болчу. Бирок ал жыйынтыгында сизден эмнени тапты дегенде кечиримди тапты. Ошондуктан сиз эгерде ошондой бир пас адамдардын алдында, ошондой болгон бир оорду жок адамдардын алдында дейликпи, же болбосо сиз үчүн кайсы бир жамандыкты каалап сизге бир өзүнүн күчүн көрсөтөмүн деген өздөрүн күчтүү көрсөткүсү келген адамдын маңдайында сиз чыныгы эмне кебелбес адам болуп чыкканыңыз дурус деп мен сизге кеңеш берет элем. Андыктан биринчиси, сиз эгерде сот аркылуу ошол жасап аткан адилетсиздигин аныктап, бүгүнкү күндө биздин соттордо деле бар адамдардын абийирине шек келтирүү, аны кур жала менен аны дооматка жыгып, аны күнөөкөр санап, кайсы бир иште анын айыпкерлигин ашкере кылып, анын жок жерден айыпка жыгууну каалагандарды дагы сот дагы териштирип, анын айыпсыз жана күнөөсүз экендигин аныктап туруп, анан тиги доомат коюп аткан кишинин жазасын кайра колуна бериш керек болот.
Албетте мына ошол иштердин арасында эң жакшысы андай адамдарга жөн гана көз жумуп Кудайга калтырып кечире салуу эмне. Мындан өткөн жакшы иш жок. Ассаламу алейкум мусулман бир туугандар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун дейт. Алейкум ассалам рахматуллах. Алла таалам сиздин да орозоңузду кабыл кылсын. Бизден мындай бир жакшы куттуктоо, мындайча айтканда каалоо тилек келиптир. Орозоңуздардын кабыл болуусун, баарыбыздын орозобуздун кабыл болуусун тилек кылып кат жиберип атат. Аны менен кошо, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жанагы сөзүбүздү улай бизге жаңы суроолор келгенге чейин, бул жерде кайрадан биз ага чейин дегенге чейин эле уже жаңыдан кат келип түшүп калды. Ассаламу алейкум, телефон аркылуу Куран окуса болобу, кабыл болобу же сөзсүз өзүн окушуңуз шартпы дейт. Куран окуган мезгилде Курандын өзүн телефондогу жазуудан же болбосо телефондо сакталган Курандан окуу жана Курандын өзүн кармап окуу окугандыгыңыз үчүн бир сооп аласыз. Эч кандай ортосунда айырмачылык жок. Себеби дегенде окуганда сиз жанагы эле Кудай Тааланын сөзүн окуп атасыз. Ошол эле ыйыктуулукту, ошол эле Алла Тааланын сөзүн эмне көңүлүңүздөн, көөнүңүздөн, тилиңизден, акылыңыздан өткөрүп атасыз. Бир гана өзгөчөлүк бар. Ал эмне дегенде Курандын өзүн кармоо бул өзүнчө касиетке ээ. Себеби дегенде Куран бул баягы телефондогу ар бир сүрөт, ар бир элес бул өзүнүн акыйкый элеси эмес, же болбосо чыныгы элеси эмес. Ал жерде кайсы бир белгилер гана бар. Ошол белгилер сизге сүрөт болуп чыгып келет. Ошондон ал жердеги эгерде бисмиллахир рахманир рахим деген сөздү окусаңыз, ал жерде бисмиллахир рахманир рахим деген сөз жок. Ал жерде ошо бисмиллахир рахманир рахимди чагылдырган нерселер бар ичинде. Ошол нерсени эмне кылып берет сизге? Чагылдырып берет. Мына айтайлык, эң жөнөкөй айтканда, гүлдүн сүрөтүн эгерде телефонуңуздан көрсөңүз, ал жерде чыныгы гүлдүн сүрөтү эмес, ал жерде телефондун ичинде кайсы бир белгилер гана бар. Ошол белгилер ал эмне кылып берет? Ошол түстү, ошол көлөмдү, ошол келбетти эмне кылып берет? Чагылдырып берет. Муну кичине телефондон кабары барлар же болбосо компьютерден кабары барлар муну жакшы түшүнөт. Анча-мынча мындан кабар жоктор анан кийин устаз эмне деп сүйлөп салды деп жүрбөсүн. Бирок мен айтарым, мусхаф же болбосо Курандын өзүн кармоо бул касиет өзгөчө. Себеби дегенде сиз ошол Курандын ошол тамга кандай болсо, сөз кандай болсо, ошондой түшүрүлгөн нерсенин өзүн кармайсыз колуңузга. Бул башка нерсе. Ал эми телефондон кармап окугандыгыңыз үчүн бирдей сооп алсаңыз дагы Куран кармаганчалык эмне өзгөчөлүккө же болбосо таасирге жете албайсыз. Андан кийин ассаламу алейкум, садака, зекет жөнүндө айта кетсеңиз дейт. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Жакшы суроо узаттыңыз. Садака, зекет. Шариятыбызда мына ошол садака, зекеттин мезгилине же болбосо сезонуна жетип турабыз. Бүгүнкү күндө орозо айы амалдардын эселеп кабыл алынган учуру. Бул ай ичинде биз көбүрөөк жакшы амалдарды аткарып, Куран окуп, жакшы сөз жайылтып, жылмайып, башка бирөөгө колдон келген жардамыбызды арнап, башка бирөөнүн ал жайын сурап, жакын туугандар менен кабарлашып, алар менен чогуу ооз ачып, шылтоо менен бири-бирибиздин ишигибизди аттап иши кылса, муктаждардын муктаждыгын чечип, аны менен бирге ошо колунан садака бергенге, колунан келгендер садака берип, зекет чыгаргандар зекет чыгарып калгандыгы бул өтө ылайыктуу жана абзел мына ушул ай ичинде. Ал эми садака менен зекеттин өзүнө келген учурда биз жалпысынан садака деп айтабыз. Жалпы жонунан садака деп айтабыз. Бирок шарияттын ичинде алып келип туруп ачыктап келген учурда бул садака өзүнчө, зекет өзүнчө экендигин биз байкап көрө алабыз. Ал эмне дегенде садака бул сиз күн сайын каалаган учурда, каалаган өлчөмдө өзүңүздүн айтайлык муктаждыгыңызга же каалооңузга же тилегиңизге жараша чыгарып турган акчанын бир бөлүгү. Ал акча болушу мүмкүн, ал азык болушу мүмкүн, ал кийим болушу мүмкүн. Ал кандай нерсе болбосун, ошол нерседен башка бирөө эгерде пайда көрө турган болсо, бул садака деп
саналынат. Эгерде 1 килограмм же 1 уч будай болсо дагы ошол нерсени учуп жүргөн канаттууларга чачып койсоңуз ушул дагы садака болуп кетет. Айталы 1 уч эле будай, арпа, жүгөрү ошол нерсени алып барып сыртта ошол жем таппай жүргөн куштарга, канаттууларга чаша салсаңыз, же болбосо ошол жерде сойлоп жүргөн жаныбарлар болбосун, кимисине болбосун таштасаңыз, бул садака катары кете берет. Садака катары саналат. Эми келиңиздер, садака менен зекеттин ортосундагы айырмачылыгы эмне дегенде, садаканы бардык инсан бере алат. Каалаган өлчөмүндө. Анын азы көбү белгиленбейт. Анын кайсы бир өлчөмү да жок. Моунча садака берилиш керек деп айтылынбайт. Бирок садаканын ичинде садака битир деп айтылып келет. Бүгүнкү күндө садакат фитр. Мунун өлчөмү бар. Бул качан орозону биз тутуп кармап бүткөндөн кийин орозонун эсен соо, аманчылыкта, эсенчиликте орозону толук кармап алгандыгыбыздын шүгүрчүлүгү катары ар бир жанга шариатта азыр ар бириңиздердин телефонуңуздарда болуш керек. Муфтияттан да атайын белгиленип, садака битирдин өлчөмүн чыгарып койгон. Будайдыкы, ундуку, арпаныкы, анан курманыкы, мейиздики деп өзүнчө эмне өлчөмдөр чыгат. Мына ушул белгилүү өлчөмдүү садакалардан ушул садака битир чыгат. Анан сырткаркысы кайсы бир киши ант ичип койсо, ошол антын аткара албай калса, анын дагы садакасы бар. Бул дагы ушул садака битирдин өлчөмүнчөлүк болот. Бул дагы садакалардын ичине кирет. Ал эми булардан айырмаланып, зекет эмне десек, зекет, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул байлыгы бар адамдын байлык өлчөмү кайсы бир деңгээлге жеткенден кийин, ошол шарият көрсөткөн байлык ченине жетип, ашкан мезгилден тартып эмне кылып берет? Берип баштайт. Бул зекет кимдер үчүн таандык амал десек, булар байлар үчүн таандык амал. Эмне үчүн байлар үчүн? Себеби дегенде бизде прожиточный минимум деген түшүнүк бар. Адамдын мына жаткан эң баягы адам катары жашап кеткенге ылайык шариаттын көрсөткөн өлчөмү бар. Ал кайсыл дегенде 95 грамм алтындын өзү, же болбосо 95 грамм алтынга барабар акчага, тирүүлөй акчага ээ болуп, ошол акча, ошол байлык, ал байлык ар кандай түрдө болушу мүмкүн. Ал мал жандык менен болушу мүмкүн. Ал акчалай болушу мүмкүн. Ал алып чыгып туруп саткан мезгилде ал акчага айлана турган кайсы бир байлыктын түрү болбосун, ошол мезгилде ал киши 1 жыл тегеренип ошол байлыкка ээ болуп турса, бүгүнкү күнү ошол айтайлык 95 грамм алтынга барабар болгон же 95 грамм алтыны бар киши бүгүн бар байлык колуна келсе, ошол байлык кемебестен жыл айланып турса, себеби дегенде бул жактан тапкан башка байлыктары, каражаттары, кирешелери муну дайыма эмне сактап, бул жакта турган жанагы байлыкка эмне байлыкты кемитпесе. Бул деген сөз ар бир жеке мусулмандын жашоодогу тапкан, мындайча айтканда, жашоо талаптарына жооп берген деңгээл дейликчи. Жашоо талаптарына жооп берген деңгээлге чыккандан кийин шарият эмне кылып баштайт? Андан кийинки байлыгынын өскөнүнө жараша ошол турган колунда сакталып турган байлыктын ичинен 2,5% кедейлерге берүүнү буйруйт. Бул нерсени зекет деп коебуз. Бул зекетти бир жылына бир эле жолу чыгарат. А жанагы садаканы сиз кааласаңыз апта сайын бериңиз, кааласаңыз күн сайын бериңиз, кааласаңыз ай сайын бериңиз, кааласаңыз 2 айда бир бере бересиз, кааласаңыз 1 сом бересиз, кааласаңыз 10 сом бересиз, кааласаңыз 100 сом бересиз, кааласаңыз 1000 сом бересиз. Садаканыкы ошондой. Ал эми зекеттикке зекет ошол сиз шарият көрсөткөн деңгээлге чейин байлыгыңыз жеткен соң, 1 жыл ошол байлыкка ээ болуп туруп, 1 жылдан кийин 1 жыл толгон мезгилде 1 күн 1 жолу гана ошол колуңузда турган байлыктын, канча байлыгыңыз бар? 1 карыш байлык, 1 кулач, 2 кулач байлыгыңыз болсо,
Ошол байлыктын 2,5% чыгарып туруп муктаж адамдарга эмне кыласыз? Колуна өзүңүз колуңуз менен алып барып бересиз. Эч кимди ортомчу кылбайсыз. Тигинден берип жиберчи, тигил жеткизип койсунчу дебейсиз, өзүңүз алып барып колуңуз менен эмне кылышыңыз керек? Беришиңиз керек. Мына ушул садака менен зекеттин ортосундагы эмне? Кыскача. Мындан дагы тереңирээк кылып айтсак болот эле, бирок биздин программага бир канча суроолор келип көбөйүп калды. Ошон үчүн биз ошону менен жетиштүү кылып кое туралык. Саламатсызбы? Орозоңуздар кабыл болсун, Кудай таалам кабыл кылсын. Иншалла менин суроом, ифтар кылганда классташтар менен кылсак болобу же кыздар, балдар өзүнчө болуш керекпи? Сөзсүз. Так. Ифтар бул ибадат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, буну жаштар дагы, картаңдар дагы, аялдар дагы, эркектер дагы, кыздар дагы, жигиттер дагы билиш керек. Ифтар бул көңүл ачуу, шапар тебүү, кайсы бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бири-бири менен көрүшүп калып, анан кийин бир аз болсо дагы бака-шака болуп кетелик деген нерсе эмес. Ифтар бул ибадат. Сиз билесизби эмне болгон ибадатка келдиңиз? Сиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып өткөн момундун эки кубанычынын алгачкысында турасыз. Ал эмне дегенде биринчиси ооз ачкан мезгил, экинчиси туткан орозосунун соогун тапкан мезгил, кыяматтагы. Ошол мезгил келген учурда ошол классташтарды кийинки немеге кое туруш керек. Кийинки бир мүмкүнчүлүктөргө айталык кайсы бир башка бир себеп менен чогулган мезгилге калтырыңыз. Бирок ифтарга эмес. Ифтарга эгерде классташтар чогулабы десеңер макул, эгерде жигиттер менен өзү гана, кыздар менен гана өзүнчө тиякта башка кафеде, тиги 3-чү кварталда, 4-чү кварталда болсо болот. Бирок эч качан экөө биригип келип, же кошуна кабинкада, же болбосо мүмкүн болушунча ошо кошуна турган кафеде да болбогону жакшы. Себеби дегенде азыркы учурда азгырык бул мурдагыдай болбой калды. Азгырык абдан бат, ошончалык тез, ошончалык ыкчам болуп калды. Ошондой азгырыктардын мүмкүн болушунча жолуна бөгөт койгондун чарасын көрүшүбүз керек. Дагы бир жолу кайталаймын, классташтар болсо жалаң жигиттер өздөрү болсун, кыздар болсо өзүнчө 4 кварталдардын ары кайсы бир башка кафеде болсун. Чоңоюп эле калгандарда классташтарды издеп жүргөндөр көп. Ошолор да ошондой кылсын. Балдар өзүнчө, эч кандай аялдар аралашпасын. Аялдар өзүнчө. Себеби дегенде туткан орозоңуздардын артынан дагы бир оор кесепеттер коштоп калбасын деген этияттык. Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун, кыздарыма дуа берип коюңчу, бактылуу болушсун. Сиздерден дуа алгыбыз келет, рахмат. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Аллах таалам кызыңыздарыңызды ыймандуу кыздардан кылсын. Дүйнө жүзүндөгү эң жакшы аял жөнүндө пайгамбарыбыздан сураганда, я Расулулла, жер бетиндеги эң жакшы аял ким дегенде Мариям энебиз деген. Адамдар таң калган, пайгамбар болуп туруп эмне үчүн өзүнүн энесин айтпайт, өзүнүн аялын айтпайт, өзүнүн кызын айтпайт дегенде суроо пайда болгон. Ошол мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, билесиңерби деген. Улуу жараткан мойнуна милдет артып, ошол милдетти аткарууга келген учурда ал кебелбестен туруп, улуу жараткан анын боюна эч бир эркекти карматпай туруп боюна бүтүргөн мезгилде элдин баарынан доомат келип түшкөн дейт. Сени биз жакшы кыз деп, жакшынын кызы деп жүрчү элек. Сени баланчанын кызы мындай ишке барбайт деп ойлочу элек. Сен эмне боюңда болуп калды көчөдө жүрүп дегенде, менин жумушумду улуу жараткан өзү гана билет деп, улуу жаратканга бекем таянган эне болгон Мариям энебиз. Ошондуктан сиздин кызыңыз дагы ошондой Мариям энебиздей болгон, улуу жаратканга бекем таянган, бекем ишенген. Ошол ишенимди ошондой аягына чейин, бир жаны чыкканга чейин бекем сактаган кыздардан болсун. Иншалла эртеңки күнү сизди өзүңүздү кызматка, урматка бөлөшсүн ошол кыздар. Кыздан өткөн бактылуу, кыздуудан өткөн бактылуу эч ким жок. Кудай таалам сизди ошондой бактылуу инсандардан кылсын, кыздарыңызды дагы өмүрлүү, ырыскылуу, ыймандуу кылсын иншалла. Ассаламу алейкум, устаз, аялдар таравих намазды 20 рекет окуй албаса, күчү жетишинче окуса боло береби? Мисалы 8 рекет, 12 рекет. Эгерде аялдар чындап эле биздин мазхаб боюнча таравих намазы эркектерден, аялдардан бирдей талап кылынат. Бирок бизде мындай бир шарттарды да эске ала жүрүшүбүз керек. Суроодо узатылып аткандай. Кайсы бир күнү
аялдардабы же эркектердеби мындай бир оор күн келип калат. Бул деген сөз мени сөзүмдөн түшүнбөш керек. Устаз келип туруп таравих намазын кыскарта баштады. Кыскартса болот турбайбы деген фатваны берип салды деп түшүнбөңүздөр. Мен шариатты айтып атам. Шариат эмнени буйруйт дегенде, шариат бул адамдын күчү жеткен учурда, колунан келген учурда аткарылуусу дурус болгон, жактырылган амалдарга кирет. Жактырылган амалдарга кирет. Ким эгер ошол нерсени Кудай астында чын ыхлас менен, чын ниети менен, Кудай Таалага берилүү менен, ошол нерсени сүйүү менен, ошол нерсени эңсеп аткарган болсо, ошого жараша Кудай Таалам соон бере турган намаз, таравих намаз. А бирок кайсы бир киши ооруп калат, сыркоолоп калат. Бир күн кайсы бир жумуштар менен алек болуп катуу чарчап калат. Ал күнү колунан келишинче окусун. Колунан келишинче окусун. Ошондуктан бул шариаттык маселеге келген учурда өзүңүздөрдү кыйнап, мен 20 рекет таравих намазды окуй албай калдым, эми мен Кудай астында карыз болуп калдым. Жок, бул качан сиз колуңуздан келип турган мезгилде окубай койсоңуз карыз боюнча сиз каласыз. А бирок сиз чарчап турган учурда, сиз сыркоолоп калган учурларда шарият бул маселеде эмне кылат? Өтө кеңпейилдик менен карайт дагы. Ошол сиз колуңуздан келген 8 рекетпи, 10 рекетпи, 14 рекетпи сиз эмне кылып койгонуңуз жакшы, окуп койгонуңуз жакшы. Үйгө курмандык кылганбыз, мал союп, атам дуа кылып жатып, атамдын арбагы колдосун деп кошуп кеткен. Курмандык ошондо кабыл болобу дейт. Бул адашуучулуктан абайлашыбыз керек. Бул албетте эгерде атамдын арбагы разы болсун десе, бул жакшы болот. Себеби дегенде арбактар разы кандай? Биз ошол арбактар үчүн аркасынан эмне кылабыз? Куран окуйбуз, жакшылык кылабыз. Бирок атамдын арбагы кабыл кылсын деген туура эмес. Атамдын, чоң атамдын арбагы кабыл кылсын десе, бул болбойт. Бирок ошол арбагы разы болсун, жаткан жери жайлуу болсун десе, анда эмне болот? Ал туура болот. Себеби дегенде арбак деген сөз рух, адамдардын руху, арвахы. Бул кыргыз тилинде көпчүлүк сөздөрүбүз бул араб сөздөрү менен бир аз уйкалышып, же болбосо ошол араб сөздөрүн биз кадимки төл сөз катары өткөрүп, ал нерселерди биз бүгүнкү күндө колдонуп келебиз. Ал жаназа, ыйман, ыклас, ибадат, ушул арбак деген сөздөрдүн бардыгы ушу түздөн түз араб сөздөрүнөн бизге кирип колдонуп келебиз. Ал эми мына ошол курмандыкты сиз Кудай Таала үчүн деп ниет кылып чалынган. Ал эми ошол эң эле башкысы ошол курмандык ошол атамдын арбагына деп союлбасын. Алла үчүн арбак үчүн эмес, Алла үчүн союлсун. А бирок арбактарды дагы ыраазылык кылып коюуну биз ошо соопторун арноо менен ошол жердеги айтылалык таркатылып аткан эттердин соопторун дагы ошол өтүп кеткен аталарыбызга деп багыштасак болуп туура болот. Орозодо музыка укса болобу дейт. Орозодо билесизби, сиз Куран уксаңыз жакшы болот эле. Музыка 11 ай угуп атасыз. 11 ай чарчабадыңызбы? 11 ай кулакты толтурбадыбы ошол? Биз кичине бир аз ошол ашыкча үндөрдөн, ашыкча бир ызы чуудан кичине бир обочолонуп көрөлүк да, кандай жашоо бар экен ошондо туябыз. Билесизби, адам дайыма эле бир темиркананын истинде жүрө берсе, темирканадан чыкпай, темир устанын темирканасы бар го. Ошол жерден чыкпай жашоса, ал ойлойт экен, дүйнө жүзүм баары эле темиркана депчи. Каерге барбагын ошол жерде таңкылдаган, каңкылдаган эле үн чыгат деп ойлойт экен да. Анан бир күн келип туруп, эмне болот экен? Көмүр түгөнүп калып, темирди куйганга, ысытканга көмүр жок, аны чойгонго мүмкүнчүлүк жок, анан токтоп калат экен. Анан жанагы темирчи анан кийин таң калат экен. Бул жашоо бизге каяктан келди деп. Мына ошондой эле бул баягы темирчидей болуп жашооңузду дайыма эле музыка менен коштой бербеңиз. Себеби дегенде музыка сиздин жан дүйнөңүздү жыргатпайт, тескерисинче чарчатат. Сиз бир аз обочорок болуп көрүңүз, бир аз убакытка. Анан сиз байкайсыз анан кийин.
чындап эле адамдын жан дүйнөсү эмнеге муктаж экендигин, адамдын көкүрөгүндөгү руху эмнеге ачка калып аткандыгын сиз анан буюрса сезесиз. Мүмкүн болушунча аны нерсени араараак жылдыра туруңуз. Ассаламу алейкум, мен күндө түш көрөм. Түш көрбөгөн күнүм болбойт. Түшүмө дайыма туалет, жылан жана балдар суу тороп жатканым, бирөөдөн качып жатканым ушулар кире берет. Эмне кылышым керек дейт. Адам кичине бир Куранга жакын болсо, өзүн дайыма таза алып жүргөнгө аракет кылса, айрыкча таза алып жүргөнгө келгенче сиз даарат менен жүргөнгө аракет кылыңыз. Намазды өз учуруна окуганга аракет кылыңыз, анан чөйрөнү тазалаңыз. Чөйрөнү, тегереңизде сиздин колуңуз күндүгө келип, маңдайыңызда отуруп, чекеңизге тийип, кол беришип аткан адамдарды байкаңыз, кимдер? Ушул кээ бирде ушундай болуп калат, сиз отурган жериңиз таза эмес болсо, экинчиден сизди курчаган чөйрөдөгү адамдардын таза эместигинен, анан кийин эң негизгиси өзүңүздүн таза эместигиңизден ушул нерсе келип чыгат. Мунун баарынан кутулганга болот. Эң алгачкысы сиз даарат менен жүрүңүз, намазыңызды окуңуз, андан кийин жатаарга келген учурда Аятал Курсини окуп уктаңыз. Аятал Курсини окуп анан уктаңыз. Буюрса, мына ушундай нерселердин баарысынан эмне болосуз? Кутуласыз. Ассаламу алейкум, даараты жок, ооз ачса болобу? Албетте болот. Даараты жок, ооз ачсаңыз боло берет. Бирок даараты жок, ооз ачып эле чуркап намазга кетип калбаңыз. Ошондуктан ошондой убакытты көп уктурбаш үчүн ошол ооз ачарга 10 мүнөт калганда, 15 мүнөт калганда бар даарат алып алыңыз. Даарат алып алсаңыз, анан жакшы шашпай отуруп, жакшына дуа кылып, бата кылып, ооз ачып аласыз. Анан кийин дароо намазга кеткенге шарт түзүлөт иншалла. Намазыңыз да кечикпейт, ооз ачканыңыз да кечикпейт буюрса. Андан кийин ассаламу алейкум, бул жанагы эле суроо экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кайра эле суроо келип калды. Ассаламу алейкум, илимдин адам экенсиз, илимдүү адам өмүрүңүз мына бул жерде биздин өмүрүңүз uzun болсун деп келип атат. Бул шрифттеги болгон баягы кыргызча тамгалардын жоктугунан Алла разы болсун сизден, сиздин өмүрүңүз сиздикте узун болсун, орозоңуз кабыл болсун. Иншалла ушундай бир жакшы каалоо тилектер албетте бири-бирибизге күч, дем берет. Ушул жок дегенде оозубуздагы жакшы сөзүбүздү аябасак деген сөздү каалоону айтат элем. Ушул кайрылуу тилектин аркасынан. Себеби дегенде урматтуу жамаат, билесиздерби? Биз чындап келген учурда акыркы мезгилде өтө сараң болуп баратабыз. Оозубуздагы жакшы сөздү жаныбыздагы ыраа көрбөйбүз. Бир тууганыбызга, кызыбызга, балабызга, келинчегибизге, келинчектер күйөөсүнө. Билесиңерби, эгерде биз ошол жарым ооз сөзүбүздү айтканда эле эр жүрөктүүлүк кылып, тайманбастык кылып айта салсак, бир чоң ийгиликтерге биз эмне өзүбүз жол ачат элек. Ассаламу алейкум, мурунку орозонун карызым калып калган, кармабай эле кайра орозо кармаса күнөө эмеспи? Жок, күнөө эмес. Сиз албетте бир жыл ичинде кармаганыңыз дурус эле, жакшы болмок. Кийинки орозо келгенге чейин бир жыл ичинде билбейм, эмне үчүн убакыт табылбады, бирок иншалла сиз андай кылбаңыз. Кийинки бул орозону бүткөндөн кийин болсо да кармап коюңуз. Иншалла ошол учурда да сиз карыздан кутулган болосуз. Себеби дегенде ал орозону жоготуп албаңыз түп тамыры менен. Ассаламу алейкум, 2 күн карыз болуп калдым. Каалаган күнү кармап койсом болобу? Ооба. Бирок ошо карыз болуп калган себебиңиз эмне экендигине көңүл бурушуңуз керек. Эмне себептен сиз эмне карыз болуп калдыңыз? Сиз бир аз суусап кетип эле ача салдыңызбы? Же тамакты эңсеп кеткенде ача салдыңызбы? Же жөн эле туруп бүгүн ачып кое берейинчи, кийин кармап коем дедиңизби? Мына ушул 3 абалда тең сиз эмне ар бир күнүнө 60 күндөн кармап бересиз. 60 күндү дагы эч кандай үзгүлтүксүз кармап беришиңиз керек болот. Муну кафарат дейт. Ал эми ошол 2 күн карызыңыз оору себебинен, сапар себебинен, же болбосо аргасыздыктын себебинен, айтайлык бир укол алышыңыз керек болуп калды. Же болбосо кайсы бир ушундай бир аргасыздык болду, шарият койгон аргасыздыктардын бири болуп калса, анда бир күнүнө 1 күн гана тутуп бересиз. Алардын бири эмне? Сапар же оору. Ушул учурда гана эмне? Сиз бир күнүнө 1 күн тутуп бересиз. Ассаламу алейкум, мен орозо кармайм, анан бир эле багымдат намазын окуйм. Эч нерсе болбойбу? Болот, эмне үчүн болбойт экен? Болот да. Сиз орозо кармап атсаңыз, анан кийин бир эле намазга тутуп атсаңыз, анан эмне болмогон? Сиз айтасыз, айтса болот, сизде
жалкоолуктан дагы эле чыга элек экен. Ошол болот. Соопко дагы эле ээ боло элек экен. Ошо билесизби, бир намаз окусаңыз бүгүнкү күндө ошол 70-тен 700 эсеге чейин көбөйтүлгөн учур. Ушул мезгилде окуп алсаңыз, анда сиз калган 11 айда эчтекесин аткарбай коесуз. Вот биз айтып атабыз, адамдын напсисин жөнгө салалык, адамдар кичине оңолуп калалык, адамдар кичине бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жакшы нерсени аткарганга көнүп калалык деген сайын адамдар келип туруп дагы эле баягы бир намаздан чыга албай атабыз. Эмнеге? Эмнеге биз өзүбүзгө ушунчалык ырайымсыздык кылабыз? Кантип сизге 5 мүнөт убакыт табылбай атат бешим намазда, кантип 5 мүнөт убакыт табылбай атат асыр намазда. Кантип 5 мүнөт? 5 мүнөт. 5 мүнөт. Азыр телефонду эле ачып жок дегенде сизге келген кабарларды, маалыматтарды жөн эле мындай ага катылбастан, ага үңүлбөстөн, жөн эле көздөн бир өткөрүп койгонго сизден 5 мүнөт эмес 10 мүнөт кетет. А бирок намазга келген учурда мынчалык кайрыгер болбогосоңуз деп сизди чакырып кетет элем. Ассаламу алейкум, мен орозо кармайм. Анан бир эле багымдат намазын окуйт элем, эч нерсе болбойбу дейт, жанагыда сурап экен. Ошондуктан урматтуу жамаат, жанагы биздин сөзүбүздүн башына кайта турган болсок, бул улуу жараткандын орозону ыроолоо менен адамдагы болгон ар кандай абалдагы адамдардын баарысын бир кылка эмне жөнгө салган, аны тарбиялаган ай болот экен. Ассаламу алейкум дамла, кадыр түндө этеккир келсе, зикир тартып дуа кылып отурсам болобу дейт. Ооба. Эгерде ошондой акыбал келип калса, анда мына ошол күндү жок дегенде ошол Куран кармабасаңыз дагы бир пайдалуу нерсени угуп отурсаңыз жакшы болот. Же болбосо зикир чалып отурсаңыз болот. Же болбосо айталык, жакшы дегенде бир жакшы ниеттер менен отурсаңыз жакшы болот. Анан бул аялдар үчүн болгон өзгөчө абал. Ошондуктан сизден көп нерсе талап кылынбайт. Колуңуздан келген түз намазга тура албасаңыз дагы, түз Куран кармай албасаңыз дагы, баягы колуңуздан келген бир жакшы ниеттер менен, жакшы дуалар менен, жакшы тилектер менен отурганыңыз иншалла дурус болот. Мына ошентип биздин жанагы сөзүбүздү улай адамдар ар кандай ойкырылуу, ар кандай пейилдеринен, ар кандай жүрүм турумдарынан, көз караштарынан, мүнөздөрүнөн, аркы түрдүүлүгүнө карабастан шариятта келип туруп эмне кылат? Кудай Таала өзүнүн ошол жайыл дасторкон сооптуу айын астыбызга төшөп берип, мына ушул жерден жакшылыктан алгыла дагы, ошол жакшылыктын кайтарымын мен эмне кылайын? Силерге толук кайтарып берейин. Мына ошондуктан биз эмне кылабыз? Таңынан турабыз, түн караңгы бир мезгилде туруп, таттуу уйкуну бузуп, бул жөн жерденби? Биз эмне кылып атабыз? Жок дегенде уйкуну башкарып атабыз. Уйкуну. Жөн сен могу мезгилден тартып, могу жерге сен уктасаң болот. Экинчиси, жегенди башкарып атабыз. Сен дайыма күндүгө 3 маал тамак жесең деле тойбойт элең. Азыр 2 маалды деле жейсиң, бирок азырдан жесең деле тоюп калатасың. Значит, экинчисине биз уттук. Үчүнчүсү, намаздарды өзүбүз учурунда окусаң болот экен го. Окуп калдык го. Намаздарды не только 5 убакыт намаз эмес, биз 5 убакыт намазды анан түнкүсүн 20 ракет таравини кошуп окуп коюп атабыз. Значит, бизде күч бар экен. Бизде мүмкүнчүлүк бар экен. Бул чындап келген учурда улуу жараткандын адамдын өзүндөгү болгон потенциалдарды эле кайра ачып бере турган айды сунган экен да бизгечи. Карап көрүңүз, бүгүнкү күндө байкап көрсөңүз, күчүңүз мурда тамак жеп жүргөн мезгилге караганда азыр орозо айында күчтүүрөксүз. Чыдамдуурааксыз, сабырдуурааксыз, көтөрүмдүүрөөксүз, тагырааксыз, кечиримдүүрөөксүз, ырайымыңыз да көбүрөөк экен, пейилиңиз да кененирээк экен. Ушундай болгон толтура нерселерди бул эмне кылып берет экен? Улуу жараткан ушул орозо ай аркылуу бизге ачып берет экен. Менин үзүр күнүм орозонун алдын болгон, бирок азыр да бир аз кочкул кара кан келип жатат. Эмне кылсам болот? Орозо кармап жаткан жана Куранга жана түшүп окуп жатып эле алдын эле жана Куранга жаңы түшүп жаттым беле. Түшүнүктүү.
сиздеги болгон акыбал сиздин өзүңүзгө кайтып барат. Ал эмне дегенде, сизде ай сайын келген адатыңыз канча күн. Ар бир аял өзүнүн адатын билет. Кээ бир аялдардыкы айтайлык 6 күн, кээ бирөөнүкү 5 күн, кээ бириники 7 күн, кээ бириники ашып барса 10 күн болот. Ашып барган 10 күн болсо, сизде адатта дайыма тигил ай деле 10 күн болчу, бул ай деле 10 күн болчу, бул ай күн деле 10 күн болчу. Ошентип кетип аткан. Анан негедир бул айга келген жерде 10 күндөн кийин деле дагы бирдемке үзүлүп келип аткан болсо, муну истихада деп коет. Мындай айтканда кичине бир ошол дартка байланышкан ашыкча кан болуп саналат дагы. Бул учурда сиз орозоңузду ушул мезгилде кое турасыз. Дарат алып туруп намаздарыңызды окуп турасыз. Андан кийин буйруса кийин калып кеткен орозоңузду кармап бересиз. Ал эми өзүңүз билесиз, айыз келип аткан мезгилдеги намаздардын казасы жок. Мына ушундай шарт менен намазыңызды, орозоңузду улап турсаңыз болот. Ассаламу алейкум, орозоңуздар кабыл болсун. Кошулгандан кийин сөзсүз гусул дарат алыш керекпи? Дарат алып эле ооз жаба берсе болобу? Дарат алып эле ооз жаба берсе болобу? Кошулгандан кийин гусулсуз эле значит, ооз ачууга келген учурда дарды алыш керекпи? Дарат алып эле ооз жаба берсе. Ооз ачууга байланышкан суроо экен. Кошулгандан кийин ооз ачууңуз ооз бекитүүгө болот. Кантип сиз ооз ачуу кечинде болот. Сиз күндүзү кошулуп аласызбы? Күндүзү кошулуп алган болсоңуз, сиз анда орозоңуз бүттү. Орозоңуз жок болду. Ошол күн үчүн 60 күн эме кылып бересиз. Жазасын тутуп бересиз. Эгерде ооз бекитүүнү сурап атсаңыз эртең менен, сиз түнү кошулдуңуз, эртең менен ооз бекитүүгө келген учурда сиз убактыңыз жетпей калса, сиз анда гусул албай эле келип туруп эмне кылыңыз? Гусул албай эле келип оозуңузду бекитиңиз. Анан кийин ооз бекитип алгандан кийин, анан кийин барып душка кенен түшүп, анан даратыңыз менен чыгып, намазыңызды окуп алып, анан эмне кылсаңыз эс алсаңыз болот. Ал эми сиз суроодо узатканда, жазгандай кылып ооз ачууда десеңиз, анда туура эмес болуп калат. Сиз күндүзү эч кандай аялыңызга жакындаганга болбойт. Каза намаздарда комат айтып, ар бир рекеттеринде намаз окуса болобу? Рахмат. Камат айтыш бул сүннөт. Ошондуктан сиз камат айтсаңыз дагы болот. Анан камат айтпай окусаңыз деле, ол каза намазыңыз кабыл болот иншалла. Ар бир рекеттерде намаз окуса болобу? Рахмат. Ар бир рекетте камат айтылбайт. Намаз башында камат айтылат дагы, анан кийин намаздын ичиндеги болгон рекеттер окутулат. 2 рекет, 3 рекет, 4 рекет намаздар бир камат менен окутулат. Ар бир рекетте камат айтылбайт. Ассаламу алейкум, мал базарга чыгып соода кылган адалбы? Эмне үчүн адал эмес? Адал. Бир гана баягы ошол жерде башка бирөөлөрдү алдабаганга аракет кылыңыз, алдабаңыз. Кайсыл нерседен баягы өзүңүз билбеген малды болбогон бир сапаттар менен алдап, мактап сатпаңыз. Малды кандай көрсөңүз, кандай билсеңиз, адис болсоңуз, малды түшүнүп алып атасыз да. Ошого жараша кандай мал болсо ошондой кылбайт. Экинчиден, базардын ичиндеги эң коркунучтуу маселе бүгүнкү күндө уруучулук болуп кетти. Булардан өзүңүз абайлаңыз, анан өзүңүздү ошол нерседен оолак тутуңуз. Себеби дегенде шайтан ошол жерде. Бирөөнүн чөнтөгүндө дөмпөйүп бараткан акчасына көзүңүздү жетелейт. Анан көзүңүздөн кийин өзүңүздү жетелейт. Анан кийин кантип барып артынан анан кийин колуңуз кишенделип, анан сизди бирөө жетелеп кетип аткандыгын көрүп калбаңыз. Ошондуктан абайлаңыз. Базар бул эң чоң азгырык. Жер бетинде пайгамбарыбыздан сураган эң таза жер кайсыл жер дегенде мечит деген. Анан жер бетинде эң булганыч жер кайсыл жер дегенде базар деген. Эң ошол жердеги баягы бирөөнүн бир тыйынын болсо да алып калсам деген кара өзгөйлөр ошол жерде отурат. Ошондуктан абайлаңыз. Ооз жапкандан кийин тиш жууса болобу? Эгерде жетишпей калсаңыз болот. Эгерде жетишип мурдараак жууганыңыз жакшы болот. Бир жок дегенде ооз бекиткенгече эле тишиңизди жууп келиңиз да кийин тамак жегенден кийин жакшылап чайкап коюңуз, бүттү.
Анан кийин аны адат кылбаңыз. Кичине өзү боло берет жууса, бирок макрух жайы бар. Макрух болуп калат. Себеби дегенде оозуңузга кайра тамак ар кандай даам кире бергендиги бул кичине эмне сизге ыңгайсыздыкты, орозоңузга ыңгайсыздыкты түзүп коет. Ошондуктан эртерээк жууп койгонго аракет кылыңыз. Ассаламу алейкум. Мен ооруп калып, оозумду ачып алдым. Кайра карыздарын айыккана кармасам болобу? Рахмат, Аллахым сизден разы болсун. Аллах таалам сизге шифасын берсин. Ооба, биз пендебиз, алсызбыз. Болор болбос нерсеге сырт болуп калабыз. Кудай таалам ошол нерсени билгендиктен өзүнүн ыйык Куранында эгерде кимде-ким араңарда ооруп калса, анда ооруган күндөрүн кой берсин дагы, кийин кармап берсин деп өзү уруксат берет. Ошондуктан иншалла сиз жакшылап айыгыңыз, ден соолукту чыңдаңыз, бекемдеңиз. Анан ортодо канча күн калса, кой берип койсоңуз, ошол күндү орозо чыккандан кийин айт күндөрдү өткөрүп коюп, анан кийин кайрадан кармап берсеңиз болот иншалла. Аллах разы болсун сизден. Мына ушундай болгон суроолордон кийин урматтуу дагы бир суроо келип атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ассаламу алейкум. Устаз, намаз окуй албагандарга плакат чыгыптыр. Ошону маңдайына илип коюп укса болобу дейт. Жок, урматтуу жамаат. Бул таптакыр болбойт. Намаз бул баягы таблица умножения деп коет го. Андай эмес да булчу. Маңдайын коюп алып туруп 2 жерде 2 8, 2 жерде 2 4, 4 жерде 4 8, 8 жерде 8 16 деп кеткен нерсе эмес да булчу. Бул адамдын руху, сезими, анын турпаты, аны менен жуурулушкан амал болуш керек. Бул нерсе оор эмес. Бул саналуу эле нерселерди билиш керек дагы. Эң негизгиси адамдын көңүлү маңдайында турган картинкага же таблицага илинбестен улуу жаратканга илингени жакшы. Улуу жаратканга илинсин көңүлдөр, пейилдер, рухтар. Адамдын руху бар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Адамдын руху бул эң биз көңүл бура турган, эң бир маани бере турган, эң бир азыктардын жакшысын алып келип суна турган нерсе биздин рух. Ал кайсыл азык дегенде улуу жаратканга болгон ибадат, зикир, Куран, орозо, садака, ушундай азыктарды беришибиз керек. Ошондон кийин мен рухум анан жанданат, анан адам болуп жашайм мен. Ага чейин мен билбейм мен киммин. Ага чейин айтышым кыйын мен адаммын деп. Албетте мен өзүмдү сүрөтүмдү карап адаммын дейм, камерадан карап адаммын дейм, сүйлөп атканымды карап мен кантип адам эмесмин деп, керек болсо кээ бир адамдарды мен коколоп да коем. Чындап келген учурда бүгүн ошондой болуп калдык. Бирок чыныгы инсандык турпатыңыз каякта? Эгерде рухуңуз өлүп калган болсо, ачка жатса, же намаз жок, же орозо жок, же зекет жок, же садака жок, же бир кайрымдуулук, же бир оозуңуздан жарым ооз жакшы сөздү ыйгарганга сиздин күчүңүз жетпейт. Напсиңиздин кулу болуп биротоло эмне тебеленип бүткөнсүз. Анан келип алып намазга келген учурда дагы таблицаны коюп алып окусам дейм. Жок. Намаз көп күчтү бизден талап кылган. Аз гана күчтү. Ошол нерсени көңүл буруп, ошол кээ бир нерселерди эске тутуп калыш керек болот. Ошол нерселерди жаттап алып туруп, анан кийин чын көңүлүм менен Кудай Таалага байланып, анан намаз окусам, бул жакшы намаз болот. Мана ошентип, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, куттуу орозо 2024 беребизинин убактысы дагы өз аягына жетип атат. Бүгүнкүсү сиздер менен буйруса кийинки берүүлөргө чейин аманчылыкта калалык дагы. Кудай Таалам мына ошол ай ичиндеги ибадаттарыбызды, дуа тилектерибизди баарысын кабыл кылган болсун. Жаңыдан дагы эфирде көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.